Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты кылуу керек болсо бизге кайрылаңыз. Жолго чыгаарда документти текшерип, кара тизмеде бар жогун тактайбыз. Эң негизгиси биз пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып алып келебиз. Биздин Дарик, метро Кожуховская. Кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. Эрнис мырза 8929 654 45 64 8925 017 16 16 24 саат бою чала бериңиздер. Ким эле салыктын түрлөрүн көбөйтөм деген кишини жакшы көрсүн. Президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине берген маегинде министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровго айтылып жаткан сын пикирлер жана анын кызматынан кетишин талап кылгандар боюнча комментарий берди. Акыркы күндөрү социалдык тармак колдонуучулары тарабынан иш башкаруучуңуз эл эмес, администрацияңыздын жетекчиси жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго да сын пикирлер да көп болду. Акылбек Жапаров кызматын тапшырып кетсин дегенге чейин жетишти. Анын ичинде жөнөкөй эле жарандар да бар. Бир чети буга сага деп аталган унааларды милдеттүү камсыздандыруу, ошондой эле башка салык түрлөрү кирет дегендей демилгелер себеп болдубу? Ооба, туура. Акылбек кетсин дегендер карапайым калктын арасында да бар. Ким эле салыктын түрлөрүн көбөйтөм деген кишини жакшы көрсүн. Бирок Акылбек Жапаровго асылгандардын арасында ал кетсе, ордуна мен бара калсам деген топтор басымдуулук кылат. Ошолор блогерлерге, социалдык түйүндөргө жамандатып жаздыртып жатышат. Мен алардын кимдер экенин билем. Мурда кандай иштегендерин да билем. Акылбек Жапаров таза иштеп берип турса эле болду, кетпейт. Ансыз да 30 жылда 35 өкмөт башы алмаштырып, Гиннес китебине киргендей болдук. Азыр мамлекеттик түзүлүш, мамлекеттик башкаруу системасы мурдагыдай эмес, башкача. Албетте мамлекет башы катары анын ар бир кадамына тыкыр көз салып карап турам. Туура эмес кетип баратса, бул жерден туура эмес кетип бара жатасыңар. Өкмөт токтогула деп жол көрсөтүп турам. Асага боюнча айта турган болсом, бул автомобилдерди камсыздандыруу долбоору 2015-жылы эле башталган иш экен. Барын териштирип көрүп, долбоорду жылдырдык. Азыр чийки, анан да бул долбоорду мамлекет өзү колго алыш керек. Эч кандай жеке жактарга бербеш керек. Эл азыр жеке жактарга ишенбейт. Кайсы бир чиновниктин бизнеси деп түшүнүшөт. Ошол үчүн эл каршы чыгып жатат. Ошондуктан бул долбоорду өзүм көзөмөлгө алып, бардык жагын бышырып, эл өз эрки менен киргендей кылам. Себеби бул долбоор негизинен элге пайдалуу эле долбоор. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарында автомобилдер камсыздандырууда турат. Болгону камсыздандырууну туура, адилеттүү, калыс иштетиш керек. Эрежелерин толук иштеп чыгуу үчүн убакыт керек. Жакшы иштеп кетсе, балким кийинчерээк жеке жактарга дагы уруксат берсек болот. Элге тандоого мүмкүнчүлүк болот. Автоунааларын мамлекеттик компанияда камсыздандыргысы келеби же жеке компаниядабы? Атаңдаштык болуп турат. Маектешкен Медербек Шерматалиев, Булак Назар Ньюс KG. Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов TikTok социалдык тармагына кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүү керек экенин айтты. Бул социалдык тармак жаш муунду бузуп, биздин идеологияны бура турган болот окшойт. Маданият министрине тапшырма берип, TikToктун жаман көрүнүштөрү боюнча иш алып барбайсыздарбы? Ушуну карап жаткан тармак эмне кылып жатат? Ушуга көңүл буруп койсоңуздар, деди Атазов. Булак Суу KG. Кандайча барды? Депутат Орусияда абакта отуруп Украинадагы согуштан сөөгү келген кыргыз жигити боюнча маселе көтөрдү. Жогорку кеңештин депутаты Мекинбек Абдалиев Орусиянын түрмөсүндө жатып, Украинадагы согуштан каза болгон кыргыз жигити боюнча маселе көтөрдү. 3 жыл Орусиянын түрмөсүндө отурган жарандын сөөгү Луганск шаарынан келди. Биздин түрмөдө отурган жаран Орусия менен Украинанын ортосундагы согушта кандайча пайда болду? Биздин элчилик ушуну иликтеп берсин. Ал өз каалоосу менен кеттиби же кандай кетти тактап бергиле, деди Абдалиев. Редакциябызга Асылбек Абдалиев аттуу жаран кайрылып, Орусиянын абагында отурган агасынын сөөгү Украинага согуштан келгенин айтып берген. Ал эми Тышкы иштер министрлиги менен Орусиядагы Кыргыз өлкөсүнүн элчилиги эч кандай маалымат берген эмес. Булак Суу KG. РФ чалгын кызматы Батыш Украинага берчү куралдын көлөмүн көбөйтүүдө. Батыш Киев режимине делген чабуул койчу куралдарынын көлөмүн жана номенклатурасын кеңейтүүдө. Бул АКШ жана анын союздаштарынын Россия менен акыркы украиналыкка чейин күрөшүү ниетине байланыштуу. Бул тууралуу РИА Новостиге Россиянын тышкы чалгын кызматынын директору Сергей Нарышкин айтты.
Биз албетте Киевдин режимине берилген аскердик техниканын, анын ичинде сокку уруучу куралдардын көлөмүнүн да номенклатурасында кеңейгенин белгилеп жатабыз. Бул АКШ жана анын шериктештери Россия менен акыркы Украиналыкка чейин согушууга ниеттенип жаткандыгынан кабар берет, деди Нарышкин. Өткөн аптада Германия өкмөтү узак талкуудан кийин Украинага Leopard 2 танкаларын өткөрүп берүүгө макул болду. 2 батальон түзүү пландаштырылууда. Биринчи этапта Бундесвердин резервинен 14 унаадан турган рота жөнөтүлөт. Германиянын коргоо министри Борис Писториустин айтымында танкалар Украинага марттын аягында келиши мүмкүн. Ошол эле учурда АКШнын президенти Джо Байден Киевге 30 чакты Абрамс берүүнү убада кылган. Ак үй кийинчерээк бул бир нече айга, балким жылдын аягына чейин созулушу мүмкүн экенин Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз. Которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Накимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Россия батыш тараптан Украинаны куралдандыруусу, орус-украин сүйлөшүүлөрүнө өөлгө боло албашын жана мындан негативдүү жыйынтык чыгышы мүмкүн экендигин, Украинага берилген ар бир курал Россия үчүн мыйзамдуу бута болорун айтып келет. Булак Спутник эжи. Россия менен Кытайдан келген атайын техниканы тапшыруу салтанаты өттү. Президент Садыр Жапаров бүгүн 1 февралда Өзгөчө кырдаалдар министрлигине, Саламаттык сактоо министрлигине жана Бишкек шаардык мэриясына жаңы адистештирилген техникаларды тапшыруу салтанатына катышты. Мамлекет башчысы Ала Тоо борбордук аянтына коюлган жаңы техникаларды көрүп чыгып, алардын тактикалык жана техникалык мүнөздөмөлөрү менен таанышкан. Президент Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинге ыраазычылык билдирип, бүгүн кубанычтуу күн экенин, Кытай тарабынан гранттык негизде Өзгөчө кырдаалдар министрлигине заманбап, кубаттуу атайын техникалар тапшырылып жатканын баса белгиледи. Ошондой эле өлкө бюджетинин эсебинен сатып алынган тез жардам унаалары жана борбор шаарыбыздын калкын тейлөө үчүн автобустар тапшырылды деп билдирди маалымат кызматы. Эмне техникалар келди? Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин муктаждыктар үчүн Кытайдын гранттык каражаттарынын негизинде келген 100 дана автотехника, 85 өрт өчүрүүчү, 10 авариялык куткаруучу автоунаалар, 3 автотепкич жана 2 штаб үчүн автокөлүктөр тапшырылган. Бул техника өлкөнүн бардык аймактарына бөлүштүрүлүп берилери айтылды. Саламаттык сактоо министрлиги үчүн республикалык бюджеттин эсебинен 33 тез жардам унаасы сатып алынган. Алар дагы өлкөнүн бардык аймактарына бөлүштүрүлмөкчү. Мындан башка Бишкек шаардын мэриясы республикалык бюджеттин эсебинен газ менен жүрүүчү 120 жүргүнчү ташуучу автобустарды сатып алды. Ага кошумча дөңгөлөктүү тракторлор, багбанчылык машина экскаваторлор, кран, манипулятор жана башкалар алынган. Жапаров тез жардам кызматынын материалдык техникалык базасын чыңдоо аракеттери мындан ары улантарын айтты. Соңку жылдары Ордо калада автоунаалардын саны артып, жол тыгындары шаардын күн тартибиндеги башкы көйгөйүнө айланганын эске салган. Жакынкы 2 жылда кошумча 1,5 миң автобус алынып, ошону менен шаардын керектөөсү толук камсыздаларын белгиледи. Өлкөнүн визиттик карточкасы болгон борбор калабыздын келбетин жакшыртуу иштери дагы улантылат. Үстүздөгү жылдын 1 кварталынын соңуна чейин дагы 64 дана техника сатып алабыз деп турабыз, деген Жапаров. Маалыматта борбор кала үчүн экологиялык таза жаңы автобустар, эл аралык стандарттарга жооп берери, көзөмөл камералары жана мобилдик аппараттар үчүн USB кубаттагычтар менен жабдылганы айтылган. Бул автобустар абага бөлүнүп чыккан газдарды бир топ азайтып, шаардын экологиясына оң таасирин тийгизет.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын өрт өчүрүүчү техникасынын курамына 5 тонна суу көтөрүүчү автоунаалар, 8 тонналык куткаруучу автоунаалар, 50 метр бийиктикке чыгуучу өрт өчүрүүчү машиналар, куткаруу жаздыктары жана тик учак үчүн асма цистерналар кирет. Саламаттык сактоо министрлиги жергиликтүү климаттык шарттарда үзгүлтүксүз иштөө үчүн бардык стандарттарга жооп берген. Ошондой эле биринчи медициналык жардам көрсөтүү үчүн бардык керектүү нерселер менен жабдылган 33 Соболь жана Газель тез жардам автоунааларын сатып алды. Булак Спутник Кежи.